Октябрь айынан баштап өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал турукташса, мектепке окууну улантуу мүмкүн. Мындай пландарды билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков мамлекет башчы менен онлайн режиминде жолугушуу учурунда билдирди. Президент бул сунушту колдоорун айтты. Мындан сырткары министр 2020-2040 жылдарга карата билим берүү тармагын өнүктүрүү стратегиясынын долбоору өкмөттүн кароосунда тураарын маалымдады. Документ мурда коомдук талкууга коюлган. Теманы кабарчыбыз улантат. Напишите, пожалуйста, мне правила, как надо умножать дробь на дробь и как надо делить дробь на дробь. Бермет Муратова Борборгаладагы номер 63 мектептин окуучусу. Учурда алгебра сабагын онлайн үйрөнүп жатат. Бермет өзү мыкты окуучу. Ошондуктан ага жаңы темаларды өздөштүрүү кыйын эмес. Айтымында мектепте окуу үйгө караганда жакшы. Эжеси экөө бир телефон колдонгондуктан көйгөйлөр жаралууда. Эжем бар. Ал эжем дагы биз экөөбүз чогуу окуйбуз. Ал 11-класста окуйт. Анан болсо бир телефон талашабыз. Мен түштө окуйм, ал эртең менен эрте окуйт. Онлайн форматта окутууда мугалимдер технологияларды тез өздөштүрдү. Алар кошумча изденүүлөрү үчүн ресурстар менен иштөө боюнча нускамалар иштелип чыккан. Август айында министрлик тарабынан санарип мугалим аттуу бир айлык жарыялаган. Анын алкагында бардык мугалимдер окутуудан өтүштү. Ал жерде аралыктан окутуунун ыкмалары, онлайн сабактарды даярдоо, окуучулар менен кайтарым байланышка чыгуу жана ар кандай электрондук ресурстарды колдонуу боюнча окутуудан өтүштү. Билим берүү жаатын санариптештирүү чаралары туурасында мамлекет башчы министр менен талкуу жүргүздү. Онлайн режиминдеги жолугушууда министр өлкөдөгү бардык мектептерди интернет менен камсыздоо боюнча аракеттер жасалып жаткандыгын айтты. Президент билим берүү тутумундагы санариптешүүдөгү оң өзгөрүүлөрдү канааттануу менен белгиледи. Мамлекет башчы дүйнөнүн бардык өнүккөн өлкөлөрү билим берүү чөйрөсүнө алдыңкы санарип технологияларын жигердүү киргизип жаткандыгын, ошого байланыштуу аларды андан ары өнүктүрүү жана иш жүзүндө колдонуу зарылдыгын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков кошумчалагандай, бул багыттагы иш-чаралардын аткарылышын токтотууга болбойт. Онлайн жолугушуунун жүрүшүндө министр октябрь айынан баштап эпидемиологиялык кырдаал турукташса салттуу негизде мектепте окууну калыбына келтирүү пландары боюнча сунушун билдирди. Ошол эле учурда ал бул процессти этап менен мектептердин башталгыч класстарынан баштоону сунуштады. Кудай буйруса, ошол эпидемиологиялык кырдаал жакшырса, мүмкүн болушунча реалдуу режим көтөрүлдү деген бизде атайын түрдүү мындай позитивдүү варианттагы иш-аракеттерибиз болуп, анын баарын алгоритмдерин иштеп атабыз. Пандемия билим берүү тармагына жаңы технологияларды киргизүү процессин тездетүүдө. Мисалы, быйыл абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта жүргүзүлдү. Бул жаңылык коррупциялык тобокелчиликтерди четтетип, аймактагы студенттердин убактысын үнөмдөдү. Биринчиден, студенттер биздин маалыматтык системага каттоодон өткөзүлөт. Ошондо студенттерге логин, пароль берилет. Бул биринчи этаптан. Экинчи этаптан студентти сабактарга каттоодон өткөзөбүз. Муну менен катар Каныбек Исаков чет өлкөлүк жогорку окуу жайларда билим алуу үчүн тандоо ачык айкын. Бардык сынактар таза өткөндүгүн, ата-энелерден эч кандай дооматтар жок экендигин айтты. Бул жылы башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына өткөн студенттер төмөндөгүдөй. Венгрияга 75, Беларусь Республикасына 10, Казакстанга 5, Кытайга 70, Латвияга 5 студент. Президент жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө билим берүү методикаларын өркүндөтүү, алардын ишмердүүлүгүн жаңылоо жаатына көңүл бурууга үндөдү. Министрдин айтымында билим берүү чөйрөсүн санариптештирүүнүн алкагында маалыматтык башкаруу тутуму иштелип чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин ал 1,5 миллион окуучунун, мугалимдердин жана тарбиячылардын маалыматтарын камтыйт. 15 миңге жакын адамдын маалыматтары электрондук базага киргизилген. Бизде 14 миң студент бар. 14 миң студенттин өзүнүн учетуна записи болот, логин, паролдору болот. Ичинде кандай баа алганын, жанагындай сабакка кайсы сабактарга катталганын, ошондой маалыматтын баарын алса болот. Электрондоштуруу иштери 1 декабрга чейин аяктап, маалымат базасы түндүк ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү тутуму менен интеграцияланат. Ошондой эле билим берүү мекемелеринин инфраструктурасы, имараттар, жатаканалар жана башкалар жөнүндө маалыматтар электрондук базага киргизилген. Бул санариптик билим берүүнүн санариптештирүү боюнча ушул 1 жыл аралыгында биз билим берүүчүлөрдүн жана билим алуучулардын маалыматтык базасын түзүп чыктык. Президент мугалимдердин эмгек акысын эсептөө процессин автоматташтыруу боюнча оң баасын берди. Бул өз кезегинде жел сандарды чыгарып салууга жана бюджеттик каражаттарды кыйла үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.
Ал өлкөдөгү бардык мектептерди мугалимдердин эмгек акысын төлөп жатканда коррупциялык схемалар бар экендигин текшерүүгө чакырды. Ушуну аягына чыгарыш керек да. Аягына чыгарып, кээ бир мектептерди керек болсо ар райондон, ар областтан бирден район текшерип, ушуну көрүш керек. Көрүп, анан андайлар болсо, аларга катуу жаза көрсөтүш керек аларга дагы. Ушун дегенде бул эми мамлекет бюджетти жөндөн каалагандай жумушкан болбойт да, мыйзам бар да. 17 сентябрда Ош мамлекеттик университетинин базасында жогорку окуу жайлардын ректорлору үчүн санариптик усулдарды билим берүү тутумуна киргизүү боюнча практикалык семинар өтөт. Мындан тышкары китептерди басып чыгаруу процесси жөнгө салынып, тиешелүү жобо иштелип чыгып, бул багытта иш тутумдаштырылды. Кээ бир окуу жайлар өнүгүү эмес, күнүнүк оокат менен жүргөндөр да бар да. Ошолорго чара көрүп, маселе коюп, өкмөт менен бирдикте иштебегендер болсо аларды жылдыран аракет кылыш керек. Жакшы балдар кадр менен алмашыш керек. Баардык кадрдан да көрөт да. Жакшы кадр болгон жерлерде жүрүштөр болуп атат. Мындан тышкары министр коронавирус инфекциясы пандемиясына карабастан бюджеттик каражатка мектептердин курулушу токтой электигин айтты. 1 сентябрдан тарта 14 мектеп ишке берилди. Жыл аягына чейин 21 авариялык абалдагы мектептин оңдоо иштери аяктамакчы. Кошумча дагы 13 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Жыл соңуна чейин бирдиктүү депозиттик эсептен курулуп жаткан 3 мектептин курулушу аяктайт. Студенттер үчүн окуу шарттары да жакшырууда. 1635 мектеп ысык тамак менен камсыз болсо, анын 150-сүнө быйыл киргизилген. 2022 жылга чейин 100%га жеткирүү пландалууда. Айрым алыскы жерлердеги мектептерди ысык тамак менен толук камтуу үчүн таза суу талап кылынат. Ошондой эле калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу долбоорлорунун ишке кириши менен мектеп окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу маселеси дагы чечилерин билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков билдирди. Айнура Жанушова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.